Мугалимдерге жана врачтарга айлыктарды көтөрөм деген убада мураты менен аткарылат. Врачтардын айлыктары көбөйтүлдү. Эми кийинки кезек мугалимдерде деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 январда Чүй облусунун Сокулук районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда. Мамлекет башчысы кызматына киришкен күндөн тартып, президенттикке талапкер катары элге берген убадаларын аткаруунун үстүндө иштегенин белгиледи. Убадаларымдын негизгилери региондорду өнүктүрүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация системасын жакшыртуу, коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзүү, эл үчүн маанилүү дагы бир убадам бар, ал эсимде. Бул мугалим врачтардын айлыгын жогорулатуу деп айтты Сооронбай Жээнбеков. Ал белгилегендей, айлыктарды көтөрүү үчүн экономиканы жакшыртып, мамлекеттик бюджетке кол салгандарды тыйып, кирешени көбөйтүү керек. 2018-жылы бул багытта иштедик. Калктын турмушун жакшыртуу үчүн зарыл базаны түздүк. 2018-жылдын 1-октябрынан баштап медиктердин айлыгын көтөрдүк. Азыркы этапта үй бүлөлүк дарыгерлер жана эмчи айымдар, жалпы практикадагы дарыгерлер жана фельдшер, акушердик пункттардын, орто медициналык персоналдардын айлык акысы көбөйдү. Кийинки этапта стационардык медициналык тейлөө кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт. Бул багытта өкмөт саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте иштеп жатат деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.